40 жылдай кыргыз медицинасына салымын кошуп, миңдеген адамдардын өмүрүн сактоого себепкер болгон Осмон Мусахановдун 100 жылдыгына кесиптештери, студенттери жана жакын санаалаштары келди. Илимий жыйында дарыгердин басып өткөн жолу жаштарга үлгү катары айтылды. Арбагын эстеп, кесиптештери келди, Жалал Абадтан келип атат, Чүйдөн келди, Ысык көлдөн келди. Мына ошону эскерип конференция өткөрүп атабыз. Эми бул бирден бир кимге керек? Биздин жаштарга мына бүгүн катышып атат студенттер. Мына ошо биздин студенттерибиз уксун, алар биздин басып өткөн жолду билсин. Осмон Мусаханов өзү жаңы эле окууну бүтүп, дарыгерлик кесипти баштаса да, бардык облустарды кыдырып, дээринде бар уул кыздарды чогултуп, дарыгерлик кесипке үндөгөн. Ошондо дарыгерликти тандаган жаштар азыр медицинада мыкты кызматкерлер болгонго жетишти. 10 класстан 3 киши, 2 эркек бала, 1 кыз мединститутка жасылып, анан бизди ушу институтка окууну бүткөндөн кийин ушу киши нарындан чогултуп, бир респиат деген грузовой машина үстүнө саманын салдырып, ошонун үстүнө отургузуп, өзү атадай болуп асты кабинага отуруп, анан алып чыккан. Үй бүлөдө татыктуу ата болуп, 2 уул 1 кызды тарбиялап өстүргөн. Арасынан кичүү уулу ата кесибин аркалап азыр белгилүү дарыгер. Жакшынакай бактылуу турмушта жашадык. А киши абдан эң адамдын бир ушунчалык бир башкача жаралган адамы болчу. Бир адамга сен деп айтпаган, өтө маданияттуу, кең пейил, залкар адам эле. Дарыгер эмгек жолун Аксы районунан баштап, кийин Чүй, Нарын облустарына барып көп жыл иштеп, ал жакта травматология бөлүмдөрүн ачып, сыныктарды дарылап, элдин саламаттыгына кам көрүп, эмгек өтөгөн. 58 жылдык өмүрүндө дарыгерлик кесипти аркалап, артында көптөгөн жаштарды тарбиялап, баштапкы медицинанын түптөлүшүнө эбегейсиз из калтырды. Элиза Нурматова, Чыңгыз Жумагулов, Фалато 24.